алайлы. Кой турсаң? Кой турсаң? Кой бер. Ички иштер министрлиги кыздарга тийишкен жигиттерди 7 суткага чейин камакка алууну сунуштады. Бул тууралуу 24-июнда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттерди көрүү комитетинде күч кызматкерлеринин айым депутаттар менен биргелешкен жыйында айтылды. ИИМдин академиясынын башчысынын орун басары Бакыт Дубанаев үй бүлөлүк зомбулукту сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамды кеңейтип, бейтааныш кишилер жасаган зомбулуктарды да киргизүү керектигин билдирди. Ушул эле мыйзамга жана администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске аялдарга зомбулук көрсөткөндөрдү жана коркуткандарды камакка алуу ордерин берүү тууралуу сунуштайбыз. Натыйжада улам тийишип, ыдык көрсөтүп жаткан жигит 7 суткага камакка алынат жана андан жабыр тарткан кыз корголот. Милициянын өкүлү адам урдоонун курмандыгы болгон Бурлай Турдалы кызы менен Айзада Канатбековага да жигиттер алгач тийишип, соңунда ушул абалга келгенин белгиледи. Бишкек шаарында жакын күндөрү жол кырсыктарын алдын алуу максатында рейд өтөт. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынын басма сөз кызматы билдиришти. Маалыматка ылайык, жыл башынан бери Бишкек шаарынын аймагында 1071 жол кырсыгы катталып, 1370 жаран ар кандай жаракаттарды алышкан. Бул көрсөткүч өткөн жылдын 5 айына салыштырмалуу жол кырсыгы 298ге көп катталган. Ал эми жаракат алгандардын саны 343кө көп экендиги билдирилет. Жол кырсыктарынын келип чыгуусуна айдоочулардын айдоо маданиятынын жоктугу, жол эрежелерин толук сактабаганы себеп болууда. Ошол себептүү милициянын кайгыл кызматы жакынкы күндөрү жол кырсыктарын алдын алуу, ага жол бербөө жана мас абалында унаа башкарган айдоочуларга чара көрүү максатында борбордук жана жол кырсыгы көп катталган көчөлөрдө унааларды токтотуп текшерүү өткөрөөрүн алдын ала маалымдайт. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 27-28 июнь күндөрү расмий сапар менен Түркмөнстанда болот. Президенттик аппарат мамлекет башчы Ашкабадта Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов менен жолугушуп, эки тарап эл аралык регионалдык кызматташтыкты талкуулай турганын кабарлады. Андан ары Жапаров 28-29 июнь күндөрү Тажикстанга расмий сапар жасайт. Тажик президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу кызматташтык жана чек ара маселесин сүйлөшөт. Кыргызстанда июнь айында азык-түлүктүн баасы май айына салыштырмалуу 19,5%га кымбаттады. Борбор кала Бишкектеги баалар 22,8%га өстү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети кабарлады. Сабиз 58,4%га, картошка 16,3%га кымбаттады. Бышыкчылык мезгили экенине карабай, мөмө жемиштердин баасы 6,4%га өскөн. Коронавирус пандемиясында кымбатчылык каптап, базар баасы 2020-жылдын жазынан бери улам өсүүдө. Улуттук банктын май айындагы болжолу боюнча сентябрга чейин инфляция 11% деңгээлде болору, жыл соңунда 9%га чейин төмөндөй турганы айтылган. Түркия өкмөтү Баткенде бош жаткан 1000 гектар жерге мөмө жемиштин бир нече түрүн өстүрүүгө жана анын түшүмүн кайра иштетүү үчүн ишкана ачууга көмөктөшөт. Мындай маалымат Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган Баткенге барганда белгилүү болду. Министрлер кабинетинин Баткендеги өкүлчүлүгү тараткан маалыматта Түркия кол кабыш кыла турган каражаттын көлөмү жана аны ишке ашыра турган убактысы айтылган эмес. Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда толугу менен талкаланган 136 үй Түркиянын жардамы менен курулуп жатат. 24-июнда Бишкек шаардык сотунда адвокаттын доо арызынын негизинде президенттин аппаратынын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаевдин баш коргоо чарасы каралды. Анын жыйынтыгында сот 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ал 31-июлга чейин УКМКнын СИЗОсунда болот. Эске салсак, 9-июнда Данияр Нарымбаев УКМК тарабынан кармалган. Алдын ала айтылган маалыматтар боюнча ал кумтөр иши боюнча камакка алынган. Ошол күнү райондук сот аны баш коргоо чарасын карап 2 айга камакка алган. Бишкек шаардык сотунда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Фарид Ниязовдун баш коргоо чарасы кайрадан каралмак. Бирок сот отуруму 29-июнга жылдырылды. Бул тууралуу аталган соттун басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Ниязов сотко алынып келбегендигине байланыштуу жактоочу сот отурумду жылдыруу боюнча өтүнүч келтирген. Жыйынтыгын өтүнүчү канааттандырылып, сот кийинкиге жылдырылды. Эске салсак, Фарид Ниязов менен мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жанын сакчысы Канат Сагынбаев 9-октябрда Ала Тоо аянтында массалык башаламандыкты уюштурган деген айып менен камакка алынган. Акыркы сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 822 жарандан аныкталды. Муну менен оорудан жабыркагандардын саны 118.106 болгондугу республикалык штабтан кабарлашты. Акыркы суткада коронавирус илдетинен 5 адам көз жумду. Алардын 3-өө Бишкекте, бирөө Чүйдө, бирөө Ош шаарында катталды.